Өспүрүм балаңыз эртең менен уйкудан ойгото албай, мектебинен кеч калып, балаңыз айынан өзүңүз да жумуштан кечигип калган учурлары көп болсо керек. Канчалык эрте жатса да, эртең менен уйкудан тургусу келбейт. Жалкоо, уйкучу дейбиз, нерв болобуз. Мунун себебин билгиңиз келеби? Окумуштуу Кайт Вастормдун 20 жыл ашигиликтөөсү боюнча өспүрүм баланын уйкудан туруусу чоң адамдарга жана кенже курактагы балдарга караганда оор экен. Анткени уйку убагында берилүүчү мелатонин гормону да туруктуу эмес. Канчалык эрте жатса да, чарчаса да, кечки 11ден кийин гана уктай алышат. Ошондуктан эрте жаткыруу өспүрүм балдарга пайда бербейт. Андан сырткары өспүрүмдөр стресске бат кабылышат. Стресстик абалда алар изилдөөлөр боюнча толук кандуу 3-4 саат гана уктай алышат. Өспүрүмдөр толук 8 сааттан кем эмес укташ керек. Алар кечинде эрте уктай албаганы үчүн эртең менен ойготуу кыйын. Ошол себептүү эртең менен өспүрүмдү уйкудан ойготуу үчүн конфликтке барбай, урушпай, аларды түшүнүү менен кабыл алыңыз. Өнүккөн өлкөлөрдө чоң класстагы окуучулардын сабагы 8:30 кийин же экинчи сменде башталат. Изилдөөлөр боюнча өспүрүм эртең мененки биринчи сабагында толук сергек абалда болбойт. Өспүрүмдөрдү толук түшүнүү жана алар менен туура мамиле кылуу үчүн өспүрүм менен мамиле аттуу курсуна катталыңыз. Өспүрүмдөр боюнча суроолорго жооп берүү жана кеңеш берүү кызматыбыз да бар. Эгерде сизде да өспүрүм баланы уйкудан тургузуу боюнча көйгөйүңүз болсо же бул маалыматка каршылыгыңыз болсо, комментарийге өз пикириңизди калтырыңыз. Сиздин комментарий биз үчүн абдан маанилүү.